Кылычбек Молдокеев 30 жылдан бери жыгачка жан киргизип, түрдүү буюмдарды жасап келет. Негизги кесиби мугалим. Бирок мугалимдик менен устачылыкты айкалыштырып, бош убактысында үйүнөн ар түрдүү буюмдарды жасайт. Бул өзү негизи жалпы жонунан Манас темасында алынган да. Манастын мындай бир караганда эле Манас эпосундагы бүт каармандар мына ортодо турат, жээгиндеги жана айтканда Манастын желдеттери, чоролору ушу сыяктуу темада. Тема ушул улуттук айтканда биздин каада салтыбызга ылайыктуу. Эки оюнчу арасында ойнолгон акыл оюну жана спорттун түрү болгон шахматтык фигураларды жасоо оңой көрүнгөнү менен чоң эмгекти талап кылат. Станоктун жардамы менен шахматтын ар кандай фигура сүйүндөрдүн түрлөрүн алабыз. Буларды атайын станоктордон өткөрүп келип алабыз дагы. Боёйбуз, мына мынтип боёйбуз. Ар кандай боёп, лактап, анан кадимкидей момундай шахматтын доскалардын үстүнө коебуз. Көрүңүздөрбү мына. Мындай боёп коебуз. Ушинтип биздин шахматыбыз да даяр болот. Кылычбек Молдокеев калем кармап түрдүү сүрөттөрдү тартат. Көбүнчө жаратылышка арналган эпизоддорду чагылдырганга аракет жасайт. Учурда элдин жашоосунан алынган чабандын турмушун тартуу менен алек. Жумуштан кийин келгенден кийин атайын өзүбүздүн үйдөгү өнөрканабызда атайын сүрөт тартабыз, сүрөттөр тартабыз. Ар кайсы темада. Мисалы, буйртма менен да болуп калат, же өзүң мындай бизде бир мындай илхомубуз келет го. Мындай адам кызыгып кан убактарда илхомубуз келгенде өзүбүзгө жаккан сүрөттөрдү тартабыз. Ар кандай темада, мисалы мен могу тартып аткан темам бул чабан деп мындай. Өзүбүздүн баягы. Мындан тышкары Кылычбек Молдокеев Бишкек шаарындагы номер 10 Сүймөнкул Чокморов атындагы кесиптик лицейде мугалим, графикалык дизайнерлер бөлүмүндө. Азыркы заманбап талапка жараша жаңы технологияларды камсыздоо аракетине салымын кошуп, шакирттерди даярдап келет. Венера Осмокеева, Айсулуу Жеңишбек кызы, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.